Значит, сен иштейсиң деди. Анан болсо кандай иште десем, анан мен өзүм көрсөтөм ишканаңа барып деди. Анан кечкурун укта берсең, мен сени ойготом деди. Анан уктап атканымда капкара кийим кийип алып, өзү. Анан арка жагыма бири беле тыкты эле. Анан мен ойгонуп туруп кеттим, чочуп. Анан Ошол жакка алып барып кызымды кордошкон булар. Бир уул, бир кызым бар, экөө бири коюп, бири кызымды 3 ай ошол жерде кыйнаганда, кызым кыйноолорго чыдабай, сен эми сатам, сен көчөгө чыгасың, ушул жериңи сатасың дегенден коркконунан кызым 14 жаштагы кыз өгөй атасы тарабынан зордукталган эмес. Мындай пикир менен Өзгөн районунун тургуну Мухая Малабаева маалымат жыйын өткөрдү. Ал 14 жаштагы кызын бир тууган эжеси сексуалдык мүнөздүү аракеттер жасап жүргөнүн ачыктады. Эжесинин максаты кызды бой жеткенде сексуалдык кулчулукка сатуу экенин билдирди. Өспүрүм кызынын экспертизадагы корутундусу таза турса дагы экинчи турмушунда жолдошу камалып кеткенине нааразы. Мухая Малабаева борбордук бийликке кайрылып, жогорку соттун адилеттүү чечим күтөт. 11 жаш элем. Анан абжем биздин үйгө апама паспорт кылып берип коюңчу деп келди эле. Анан апам ооруп калды. Анан акчасы жок эле, акча алып келем тагаман деп тагабыздын үйүнө бардык. Тагабыздын үйүнө бардык эле. Тагасы айтты, менде акча жок азыр, 1-2 күн чыдап турсаң берем деди эле. Анан абжеми жини келип чыгып кетти үйдөн. Ошо тагамдын үйүнөн. Чыгып кеткенден кийин аптекага кирди. Сен машинада отуруп тур деп, бир машина заказ кылды. Отуруп тур деп, мана аптекага кирип, дары менен суу алып чыкты. Эртең саат менен башым ооруп эле. Мен башым ооруганга дары алып чыктым деди. Анан мен ол дарыны ичкенден кийин уйкум келип калды. Анан бир мал көзүмө ачсам, тоодо жерде жүргөн экен. Анан тоодон паш жакка жүрүп келип атып, абжемден суроо бердим. Абже бияка эмне келип атабыз десем, мен өзүңдүн атаңдын жанына алып барам. Апаң сени алдап жүрдү эле деп. Ошентип апам Алдабаса делечи, билбей эле. Жок, билбейт элем. Анан апаң алдап жүрдү дедим. Мен өзүм атамды тааныбайт элем. Анан өзүм атам бар экен да, анан кызыгып бардым атамдын жанына. Барсам, милиция кармап алды солдаттар. Эмнеге уруп жолмой атасыңар деп абжем суроого тартып, эмнеге милицияга алып бардык. Анан ояктан атаңарды жок, апаңарды чакыргыла деди. Анан абжем атасын чакырды. Анан ошол жерде көрдүм. Сен атаңды чакырды. Ошол жерде көрдүм өзүм атам. Анан ушул болот, өзүң атаң, сен апаң алдап жүрдү эле, өгөй атаң эле болду деди. Анан мен абжемге ишенип, анан атам үйүнө бардык. Баргандан кийин абжем айтты, мен өзүм үйүнө алып кетем сиңдими, сагындым, атайын алып келдим өзүмө деди. Анан атасы макул, кете бергиле, бир күн калса болот эле деди эле. Жок, мен алып кетем деди. Анан алып кетти. 1-2 күн өткөндөн кийин абжем айтты, азыр биз сага дагы мага дагы акча керек болуп атат деди. Анан эмнеге десем, сен Кыргызстанга өткүң келип атабы деди. Ооба десем, значит, сен иштейсиң деди. Анан болсо кандай иште десем, анан мен өзүм көрсөтөм ишканаңа барып деди. Анан кечкурун укта берсең, мен сени ойготом деди. Анан уктап атканымда капкара кийим кийип алып, өзү. Анан арка жагыма бири беле тыкты эле. Анан мен ойгонуп туруп кеттим, чочуп. Анан туалетке чуркап кетип атсам, алдыман кошунабыз чыкты. Эмне болду деди эле. Шинтип абжем айтып берсем, абжем уже коркуп, акамдын жанына кетем деди. Мен өзүм атамдын жаным бар экен го десем, ошол жака кетесиң, болуптур, макул деп мен атамдын жанына алып жөнөттү. Анан акама чалып, өзүмдүн бир тууган акама чалып айтыптыр абжем, сен дагы ошентип мындай 1 ай ичинде кылып турсаң, 1 айдын ичинде ишке чыгарып беребиз дептир. Анан акам дагы ошондой кылышты. Анан мен Акаң дегенде ал атаңдын бир тууган укасы да? жок, укасы эмес, баласы. Баласы. Анан ошентип жүрүштү. Качан жаштагы бала? 15ге беле ошого кирди эле, азыр билбейм. Анан ошентип жүрдү эле. Мен айтам десем, атам айтты, койчу, акаң өнтпейт деди. Анан мен эч кимге айта албастан, ошо катыны бар эле, катыныга айттым. Катыны айтты, качып кетиң болбосо деди. Анан мен 1 айдын ичинде ошол жакта жүрдүм. Жүргөнүмдө 1 ай ошондой кыйнады дейм. Абжемикине барганда абжем кылат эле, үйгө атамдын үйүнө келгенде акам кылат эле. Анан мен бир күнү жеңем менен магазинге чыктык. Чыккандан кийин саат 2 эле жеңем айтты, болуп качып кете бериңиз, үйдөн алып чыгып бердим деди. Анан мен жолдун боюна чыгып,
кабырстан бар экен, ошол жерден такси тосуп Достукка келдик. Достукка келгенден кийин милициялар сурады, эмнеге келдиңсиң, каяктан келдиң деп. Өзбек мисалы. Өзбек милициялары. Анан апама чалбайынчы дедим. Анан апама чалып, апа мени алып кетиң дедим. Анан апамдын абжеси келди, эртеси күнү келип, мени алып кетем деп бар жокко кол коюп келип атты эле. Анан врачка барсак, врач айтты, апасы келбегенче теширбейбиз биз кызды деп. Көгөргөн жерлерин алып калды, калган жерин албады. Анан биз Кыргызстанга өтүп келдик, Кызыл Кая жактан өттүк. Бир эже мени алып өтүп кетти. Апамдын абжелери Достуктан өттү. Анан мен үйгө келдик, апам менен көрүштүм. Көрүшкөндөн кийин апам айтты, 1-2 күн туруп турсун деди эле, жок алып кетем деп. Апам алып кетти. Анан 2022 жылкы апамдын абжеси келди дагы. Мен балам оорутат, ушунча жыл келе албай атам эле деди. Анан апам боор ачып баласына берем деди, берип атты эле. Документин дагы бер, балам менен мектепке барып келет деди. Анан апам макул деп мени кошо берди. Айткан жоксуң дагы чейин. Апама 2020дан 2022ге чейин. Кошунасына келгенмин, 1 ай өткөндөн кийин кошунасынын үйүндө жатып калдым деме, эжем бар эле өзүмдүн. Анан апама айта албастан корктум. Анан ошо эжеге айтканмын, анан апам ошо эже апама айткан. Акпреске да чыктым. Кечеги күнү өзүм чындык издеп жүрөмүн. Мен кыздымы тагдырын ойлоп жүрөм. Элдер туура эмес чунтат, эми жолдошуңду тарауну алтасың деп. Жок, урматтуу элдер. Мен жолдошумду тагдыр эмес, мага көбүрөөк кызымдын тагдыры кызык болуп атат. Кызым мектепке барбай койду, ушул күндөн бери өзүнүн настроениясы жок, окубай деле койду. Кызымдын тагдырына балта чапкандар мыйзам чегинде өз жоопторун беришини каалайм. Жогорку соттогу менин ошо барган деланы мыйзам чегинде көрүп, туура эмес жерлерин жакшылап карап беришин суранам. Облус соттон деле мен келгем үмүт мененчи. Облус сотто деле ушул эжемди ордунда өйдөсүндө турган бир чоң адам бар экен. Ошол адам ошол жактан бул жакка бир неме берген окшойт. Биз сотто утуп чыгайлы деген күнүбүз жолдошум кайра эле ошол 15 жылды өз ордунда күчүндө калтырсын деп калтырып койду. Анан кийин прокурорлор бизде бир инстанцияда иштеген прокурор деле кызым 3-чү сотто барып туруп ыйлап, атам мени мындай кылган эмес, атам тишкен эмес, мен эжем басымдары менен келгенмин. Тергөөчү деле мага коркутуп, мисалы ошол жерде мага үйрөтүп, мындай дейсиң, атаң сөзсүз камалыш керек дегенден, анан агер сен азыр ушинтип сүйлөбөсөң, апаңды деле атаң кантип камаган болсо ошентип камап коебуз дегенден кызым коркуп, атамды жоготтум, эми апам деле жоготпоюн деген максатта коркконунан ошолордун айткан сөздөрүнү бул соттордо айтып жүргөндүгүнү, анан сотто ыйлап айтканда прокурор деле кулак салбай койду. Бул жерде кызым айтат, ошол эжеме соттон бир күн мурун прокурор звонок чалып кызым айткан, мен сага суроо беремин, мен берген гана суроолорго жооп бересиң, анан атаң жактан келген адам сага суроо бергенде башым оорутат деп, көңүлүм антат деп отуруп аласың деген. Кызым олордун сөзүнө кирген. Көбүрөөк эжем үйдө коркуткан кызымычы. Сен барганда ушинтип сүйлөбөсөң, мен сени балдырга салып беремин. Бычак менен коркуткан. Бул эжем өз убийство менен отургандыгы үчүн 2010-жылы өзү макам өлтүрүп отурган. Ошондуктан мен деле корком, мисалы ол эжемденчи, мен деле өзү жакынына келип сүйлөгөнү мен деле корком. Анан кызым деле ошондон корккондугунан мен деле ушинтип өлтүрүп койбосун деп коркком. Эми жаш бала да эмне деп алдаган, ал жерде эмнеге болгонун мен танык билбем, бирок кызымдын сөзү боюнча сүйлөп атамын. Анан кечеги күнү тергөөчү мага Акпреске чыгып көрсөтүүгө чыккандан кийин менин номерим билишпейт, олор кайсыл жерде менин номеримди тапкан, мага сообщение жазып атат. Сен мен төрөгөнүмөн пайдаланып атасың. Сен мыйзам чегинде мен сага жооп берем. Майли мыйзам чегинде жооп беремин. Сотко болсо сотко барамын. Ар немеде чындык, адилеттүү өз немесин табыш керек. Бул жерде мен өзүмү деле ойлоп айтам, жолдошуму деле ойлоп айтам. Мен бул жерде өзүмдү, кызымды тагдырын ойлоп атам. Бул эми 14 жашка чыкты. Эртең буну келечегин ойлоп атам. Турмушка чыгыш керек. Ушул деген кара неме менен жүз менен калбаштыгын каалап атам мен. Ошондуктан президентибизден
Садыр Жапаровтан, чоңдо отурган ушул Ташиевден суранат элем, ушу бизге жардам бериштерини, ушул делобузду жакшы карап берип, анан бизге ошон карапай элим качанга чейин кыйналып, мына мен ошо жолдошум отургандан бери соттордо жүрөмүн, мен деле анча адам көрдүм. Ал жерде кылган адамдар чыгып кетти. Мына меники 4 балам кылып койду, экспертизадан бар жогу чыкты деп 10 миң, 15 миң долларлар менен чыгып кетти. Менден эми ошо пулду сурады. Бизде ошол акча жоктугу үчүн мен апам бар, көзү көрбөйт, өзүм үйүм жок, өзүм көчөдө жашайм. Азыр ушу жолдошум бар эле, жолдошум менен квартирада биз багат эле. Азыр жолдошум жок, биз көчөдө калдык 2 балам менен. Ушулардын айынан биз каяка барышыбызды билбей ар жерде жатып жүрөмүн. Мага деле кичине бооруңан ачсын. Мен бул көрсөтүүлөргө чыгышымдан себеп мен өзүмдү актап, же болбосо жолдошум мактаганым жок. Дагы бир нерсени айтып кетет элем. Көптөрү неме жазып атат баягындай комменттердечи. Сен аябай жаман аял экенсиң. Жок, мен 5 маал намаз окуп Алладын жолунда жүргөн адаммын. Алладан коркомун. Мен кызымды андай жолго салып, антып мен ондой жаман эне болгонумда мен мындай жүрбөйт болчумун. Анан соцзащита бир күндө эле баламды алып койду. 8 күнү декабрь күнү 2022 декабрь күнү болтат. Ошол күнү баламды менен алып, ошол эжеми энеликке табып койду. Ошого деле мен азыр бир неме жаралып атат мендечи. Кандай мен бир ичпеген, бир чекпеген, бир көчөдө жүрбөгөн аял болсом, мени баламды бир күндө мага эмнеге алып, ошол баягы түрмөдө отурган адамдын колуна берип койгону дагы мага баягындай бир суроо туралып атат да. Анан кийин эмнеге эжем мисалы үчүн барыптыр, ошо 7-сыла күнү жолдош менен урушуп, 8-сыла күнү барып туруп кызын ушундай жылдан бери зордоп жүрөт экен деп, болуптур, ошол жылдан зордоп атат экен. Эмнеге ошол мезгилде биз менен урушпай мурун уккан экенбиш 2020 жылы. Ошол жылы эмнеге барбайт? Милицияга ошол жылы эмнеге барбайт? Бул ошол мына өзүнүн мынандай жаман оюну, максатын немеге ашырган ушул жерде эле билинип атат. Анда ошондой болгондо бул эжемдин максаты менден пайдаланыш. Кандай пайдаланыш? Менин жолдошум, бир гана жолдошум биздин баягындай коргонубуз эле да. Бул коргонду бузуп ташташтын жолдоруну бул ойлогон да. Жолдошуму жолдон алып туруп каматып жиберсе, мен үйүм жок, мына көчөдө жүрөм го. Кудум ушундай үй жок, көчөдө калганда бул акыры мага ыйлап келет. Ыйлап келгенде кызым боюна жетип калды. 2 жылдан кийин уже 16-га чыгат. Кызым чоңоюп калды. Бул кыз алып кыз сатат. Өзү ушундай сүтүнөршалык кылат, өзүнүн кызыны деле сатып жүрөт мына. Өзүнө деле айтып берем, мен эчтекеден коркпойм, бир Кудайдан корком. Кызыны сатат, анан үй жок, ар жерде квартирада жашайт, коркуп качып жүрөт. Али о жерде квартирада, ал бул жерде. Максаты бир гана болгон, ошо кызымды Түркияга алып барып сатыш ниети болгон. Ошондуктан ошо максатына жетиш үчүн мени кызымды дагы жүзүнө кара кылып, жолдошуму каматты. Ушул жол менен мына азыр кыз ушундай болду деп таратып койсом, жолдошу камалгандан кийин мага чоң жол ачылат деген максатта бул ушул оюну, ошол ниетине жетип калайын дегенде мен ал жерге барбадым. Неге? Мага мен менен бас кет, мен сага жардам берем дегенде мен кетпей, көчөдө калсам деле 2 балам менен көчөдө жүрөм. Мен ушу намазымды таштабайм, мен арам жолго жүрбөм деп өз жолумда калдым. Ошондуктан азыр биз бири-бирибиз менен отношениябыз жок, бирок WhatsApp аркылуу сүйлөп атат. Неге чындык болсо, неге Ошто болгон соттордо келбеди? Неме өзгөндүн роудусунан тартып, прокурору бардын сатып алды. Ал жерде мафия экен. Бул статьяны олар өттө өзүнө курал кылып алыптыр. Мындай статья менен түшкөндөрдү көбүнү көрдүм мен. Чыгып кетти, акча таштап чыгып кетти. Бизде ондой акча жоктугу үчүн жолдошум 15 жыл ошол жерде берип жүрдү. Неге? Ал жерде эжем акча төлөп койду олордун баарына. Менин кызым өзү көзү менен көрүптүр. Баягы тергөөчүгө акча бергендигине мына кызым өзү айтып берди. Кийин биз үйгө келгенден кийин апа ушинтип баягы айжам эле кафеге чакырып атты эжем. Прокурор менен тынбай телефондо сүйлөшүп атты эжем деди. Ошондуктан биз ыйлап, кызым деле ыйласа деле прокурор ошо сөздөрүнө маани бербеди. Эки жактуу карап, анан кийин жакшы карап бериштерин суранат элем. Анан мен прокурордун үстүнөн арыз жаздым Бишкектин чоң прокуратурасына. Бул эки прокурорлордун, анан прокурор күнөө эмне дегенде мен мыйзамды түшүнбөйм, олор менден көрө мыйзамды жакшы түшүнөт, окуган. Кызым ал жерде ыйлап айтып атат, эжем мени пычак неме кылып, ушинтип мага басым өткөрүп дегенде экспертиза баягында психолог деле айтты. Кыз жалган сүйлөбөйт. Акыркы сотто атасындай жакшы көрөт экен. Бул жерде бардык сөздөрү чын десе, прокурор ошол психолог деле коркутту. Сиз жоопкерликке тартылып калышыңыз мүмкүн. Сизде не дейт баягындай немеңиз жок. Мындай немеге деди. Мен соттордо катышканмын десе, жок сиз жазма бере албайсыз, сүйлөп гана бересиз деди. Кызым ыйлады ол жерде атам кылган эмес. Ошол нерселерине кулак илген
жок. Неге ошол нерсени кулак илген болгондо эжемди деле чакырат болчу. Сен неге ошонун үстүнөн иш козгоп бериш болушу керек эле. Андай нерселерге кулак салган жок. Мааниси бир гана ошол баягы жолдошума каралап ошону немеге тыгыш эле болуп калды. Эжемдин оюну булар ошондой немеге ашырып берди. Бир жаман баягы көчөдө жүрө турган аялдын сөзү менен азыр менин кызым мына караланып отурат. Жолдошум ал жакта камакта, кылбаган ишине 15 жыл ол алып кетти. Ар бир ата эне баласыны жаман ниет менен чоңойтпойт. Мен деле кызымды ушу жакшы ниеттер менен чоңойтуп, бир жакшы жерге келин болушун каалайм. Мени жүрөгүм ооруп атат. Мен эки жактама өлүп бүттүм. Өлөйүн десем өлө албайтам. Балдарым бар, балдарымы таштап кете албайтам. Урматтуу адамдардан суранат элем. Мага кичине жардам берип койсо, ушу жакшы жакка чечилип калса, мага деле жакшы болчу. Кызымды деле тагдыры гана жакшы болот болчу.